Нух пайгамбардын окуясы. Адамдагы кемчилик анын урпактарына таасирин тийгизбей койбойт. Ой, мунун канында бар да, деп калышат кээде. Каны дегени анын атасы же чоң атасы эмес. Жети 10 атасына чейин уланып кетүүсү мүмкүн. Сөз кур болбош үчүн Кабылдын урпактары менен Абылдын урпагына көз салалы. Абылдан тарагандар эч бир кыйшык баспай, Кудайдын чийини менен гана жашаса, Кабылдын урпактары эми мынтип миңдеген жылдардан кийин Кудай Тааланы чанып, ага сыйынбай, анын ордуна кайдагы бир жансыз айкелдерге сыйына башташты. Оба, алар тура калып эле айкелдерге сыйына калышкан жок. Бул каргышы болгор шайтандын жүздөгөн жылдык эмгегинин натыйжасында ишке ашты. Сөз башынан болсун. Эл арасында Уат, Суа, Яук, Ягус, Насыр деген такыба, ибадаткөй кишилер бар эле. Алар пайгамбарлар эмес, болгону Кудай Таала кадыр баркын көтөрүп койгон ыйман саптуу кишилер эле. Айткандары салмактуу, кеп кеңеши маанилүү бул кишилерди эл урматтап сыйлап, дайыма алардын пикири менен иш кылчу. Кудай Таала кадырын көтөргөн кишини эч ким түшүрө албайт. Бул кадырлуу кишилер да өлөр күнгө чейин элдин сыйында, журттун төрүндө болушат. Булар дүйнөдөн өткөн сайын элдин омурткасы эңчерилип, кабыргашы кайышат. Жанынан артык көрүп берилгендер күн түндө быйлап, алардын кабырынан бери келбей калат. Инсан кайсы бир нерсеге катуу берилип кеткенде, аны азгыруу жеңил экенин шайтан мыкты билет. Элди адашуудан тыйып, туура багыт көрсөткөн такыбалар дүйнөдөн өтүп, эл эңги деңги болуп турганда, шайтан инсан кейпинде келип, жанагы өтө берилген кишилерге насаат кылат. Бул олияларды жакшы көргөнүңөр жалган го дейм. Я, болбосо булардын сүрөтүн тарттырып үйүңөр килип албайсыңарбы? Сагынганда карап койгонго жакшы. Шайтандын айтканы көп адамга майдай жакты. Мыкты сүрөтчүлөрдү таап, ар кимиси ар кандай кылып сүрөт тартып үйүнө илип алды. Убакыт өтүп, бул адатка айланды да, мындай сүрөттөр ар бир үйдө пайда болду. Бир күнү шайтан дагы пайда болду. Өтө берилген пиринин сүрөтүн күнүнө 10 жолу караган адамга келип, ушул сүрөттү карап отура бересиңерби? Алар силерге эмне деген жакшылыктарды кылбады? Силер болсо сүрөтүн илип алып карап отурасыңар. Мындай болбойт. Жок дегенде эстеликтерин жасап албайсыңарбы? Эми эл айкел жасамайга өттү. Биринен бири кооз, биринен бири баалуу жасашты. Ичен дегендер зергер темир усталар башка жумушун таштап айкел жасаганга өттү. Ары киричелүү, ары сууктуу иш кимди кайдыгер калтырбасын. Шайтан кийинки келгенине аларды дагы бир нерсени жасаганга үндөгөн жок. Болгону айкелдерин жүздөнүп сыйынуучу кыбыла тарабына коюп алуусун гана эскертти. Айтса айтпаса, кыбыланы карап сыйынганыңа да ал маңдайында турса жакшы эмеспи? Эл акырындык менен динден тайып баратканын байкаган жок. Оба, алар бир Кудайга, ошол Кудайдын буйругуна сыйынышты. Болгону алардын маңдайында кымбат баалуу айкелдер жалтырап турду. Булардын сыйынганын жаш балдары көрдү. Бой жетип алар да ушулардай сыйынышты. Алардын да балдары өсүп чоңойду. Муун алмашты. Көз караш өзгөрдү. Акыры жүрүп отуруп, аларды маңдайына коюп алып сыйынган айкелдерге бир кеп барго деген балдар ошолорго сыйынып, арыз анман аларга айта баштады. Анан бир күнү элдин баары айкелдерге сыйынып, алардан жакшылык тилеп, жамандыктан сактоону алардан суранып, аларды ыйыктап, аларга арнап курмандык чалып, алар ооз тийгүүгө жарабаса да алардын оозун майлап чоолап, кыскасы бир Кудайга ишенүү жолунан тайып кетишти. Адам болуп жаралып, инсанияттын жер бетинде күн кечире баштагандан бери алгачкы көп кудайдуулук ушинтип башталды. Эл арасында Сакин деген киши болчу. Жупуну, жөнөкөй жашоо кечирген бул такыба кишини көпчүлүк жакшы көрчү. Барга көппөгөн, жокко чөкпөгөн, сабыры аттын башындай болгон Сакин элдин айкелдерге сыйынганына анча ичи чыкпай, алардын адашып кеткенин ичинен кейип басып жүрчү. Кийинчерээк бул адашуунун акыры жакшы болбосун сезип, аларды кантип бул адашуудан сууруп чыгуунун айласын таппай, күнү түнү кыжаалат болуп, ал ары турсун кейип кепшип көп ыйлаачу болду. Дал ушул күндөрү Кудай Таала аны пайгамбарлыкка тандаганын, эми жөн эле кыжаалат боло бербей, элин туура жолго баштоого киришүүсү милдет экенин айтып аян түшүрдү. Анын көп кайгырып, көп ыйлаганынан эл аны Нух деп, башкача айтканда Ыйлак деп атай баштады.
Нух алгачкы аян түшкөн күндөн элинде даабат кылганы чыкты. Кыдырып акыйкатты айтты. Айкелдерге сыйынуу туура эмес экенин, сыйынуу бир гана жалгыз Кудайга арналарын кан какшады. Эл угуп жыргатпады. Көбү Нух келе жатканда баштарын чүмкөп, кулагына манжасын тыгып алчу болду. Кызык, ата-бабабыз сыйынып келген айкелдерди таштап, көзгө көрүнбөгөн Кудайга сыйнабызбы дешти алар. Көзүңөрү көрүнүп турган бул айкелдер жамандыктан өзүн сактай албайт. Силерди кантип сактасын, акылыңарга келгиле, деди Нух. Даават ушинтип талаш-тартыш менен улана берди. Эл арасынан анын айтканына моюп, ага ишенип, анын жолуна түшкөндөр да болду. Мындайлар жалаң жарды жармач, колунда жок бейбечаралар эле. Мындайлардын Нухту ээрчип, ага моюн сунганы аттуу баштуу байлык бийликтүүлөрдү андан бетер алыстатты. Эми биз кантип Нухту ээрчийбиз? Анын жанында жалаң кедей, тоомаяктар жүрсө дешти. Дин баарына бирдей, кедей да, бай да Кудайдын алдында барат, деди Нух. Жок, эгер сен бизди өзүңө ишендиргиң келсе, анда тиги тоомаяктар жаныңа жолотпо. Эй эл журт, силерди туура жолго чакырганым үчүн силерден акы тилебеймин. Менин акымды Кудай берет. Бул мага ишенгендерди кууп жибербеймин. Мен аларды куусам, Кудайдын каарына калбаймынбы? Сен биздин арабыздагы эле бир пендесиң да. Эгер бизге периштелерден бирөө жарым пайгамбар болуп келгенде, ага жан делибиз менен ишенмекпиз деп шылдың аралаш сүйлөштү. Менде Кудайдын казынасы бар дебеймин, кайыпты да билбеймин, периштемин деп айтпаймын, деди Нух, аларга түшүндүрүүгө аракет кылып. Тиги силер айткан тоомаяктарга алар кедей болгон үчүн Кудай аларга бейишти бербейт деп да айта албаймын. Алардын жан дүйнөсүн Кудай таала жакшы билет. Силер каалап турган нерсени айтсам, анда мен өзүм да залым болуп калбаймынбы, кокой? Ушинтип талаш-тартыш, тирешүү улана берди. Дин иши, пайгамбарлык жеңил эмес. Нух эртең менен чыгып, кечинде чарчап чаалыгып келет. Түндү да, күнү да даабатын токтотподу. Байлар, бийлер өздөрү ишенбегени аз келгенсип, карапайым калкты да андан жүз бурдурууга аракет кыла башташты. Нух деген силерде эле көрпенде, аны укпагыла, ата-бабабыз сыйынып келген убатты, сууаны жана берки ыйыктарды унуттуңарбы дешип, элди өздөрүнө тартууга аракет кылышты. Эл ичи ар түрдүү адамдар бар. Аларды туура деп Нухтан жүз бургандар да чыкты. Талаш күндө уланчу болду. Жаратуучуңардан кечирим сурагыла. Ал кечиримдүү, силерге жамгыр жаадырат, дүйнө мүлк берет, бала чакаңарды көбөйтөт, деди бирде. Аларга жеп ичип жаткандары Кудайдын ырыскысы экенин билдирүү максатында. Кудай таала асманды кабат-кабат кылып жаратканына карабайсыңарбы? Айды нурдуу жарык кылып, күндү болсо таптуу ысык кылып койгонун карабайсыңарбы? Деди да аларга Кудайдын кудуретин түшүндүрүү үчүн, силер жерден жаралгансыңар, кийин кайра топуракка көмүлөсүңөр. Анан кайра ошондон тирилип чыгасыңар. Аларга тирүүлүктүн бактылуу экендигин, өлүмдүн актыгын эскертип, бир Кудайга сыйынгыла, силерди кыяматта катуу азапка калабы деп корком, деди. Аларга кыяматтын эсеп кысамын эскертип, бирок эч майнап чыкпады. Бизди ар демени айтып коркутпа, кана ошол коркуткан азабыңды чакыра койчу деп аны кайра шылдыңга алышты. Адамдын сабыры канча бекем болбосун, акыры бир күн анын да чегине жетүү убагы болот экен. 900 жылдан ашуун элин даават кылып, аз гана адам динге кирип, калган ошол тейде кала берген Нухтун бир чети ичи ачышты, бир чети ачуусу келди. Элди ары кой, өзүнүн кара чечекей баласы теңирден тескери кетпедиби? Бул адашкан элге баш оорутуп, какшоонун кажети жоктура. Адамдын жүрөгү катып калса, аны канына сиңген нерседен арылтуу мүмкүн эмес экен. Көзүң бажырайып акыйкатты көрүп турганы менен көкүрөк көр болсо бекер тура. 900 жыл деген эмне деген убакыт? Ушунча убакыт чындыкка ишенбейт деген эмне кеп? Кайран акылына сааттар. Айтканды кулак уккан менен көөдөн укпаса бекер экен да. Башында айтканды укпай, анан айтканына каяша сүйлөп, кийин аны шылдыңдап, эми ачык эле каршы чыгып, коркутуп үркүтө баштабадыбы? Шоро куруган эл десе, болор болбос байлык, болор болбос бийлик ушинтип шорду курутат тура. Эми булардын акыбети кандай болот? Акыбети кандай болот? Нухтун айласы кетти. Кудайга жалынып жалбарды. О, жараткан, жер бетинде мындай капырлардын бирөөнү да калтырба. Алардан бирөө жарымын тирүү калтырсаң, ал элди азгырат, бузат, жерде дагы бузуку коом пайда болот, деди ал. Кудай таала анын дуба тилегин кабыл кылды. Эл арасына мурда ыйман келтиришкен ишенгендерден башка эми ишенишпейт. Бирок сен ага кайгырба.
Sen эми бир кеме жаса, атигилерди жазалоону менден сурабай эле кой. Алардын тагдыры эбак эле чечилген деп аян кылды. Нух пайгамбар алыстан дарактын бутагын кыйып келип, көчөт кылып жерге сая баштады. Анткени жакын арада мындай чоң кемени куруу жетчүүдөй жыгаш жок эле. Ошон үчүн Кудай Таала алгач аны бак тигүүгө буйруду. Нух өзү колу жөндөм жыгачтан аны муну жасай алган уста болгон. Бирок адамзаттын жашоосунда биринчи жана акыркы жолу жасалган мындай табышмак сырдуу кемени жасоо анын колунан келбейт болчу. Ал ишти Кудайдын көрсөтмөсү Жибрил периште баштаган миңдеген периштелердин жардамы менен баштады. Кудай Тааланын алгачкы буйругу келечекте кеме жасалуучу жыгачты даярдоо болгондуктан кеме жасоо ишин бак тигүү менен баштады. Адам баласы өзү табиятынан шашкак, иштин эрте эле бүтө калуусун каалайт. Бирок Кудай Тааланын тагдыр мыйзамы мындай эмес. Түбөлүктүү иш үчүн бир нече 100 жылды кетирүү эч нерсе эмес экен. Кудай Таала адам баласына таалим берди. Адам урпагын түбөлүк тагыраагы кыяматка чейин сактап калуу үчүн 50-100 жыл мээнет кылуу эч кеп эмес. Нухтун кемеси адам урпагын экинчи жолу улантып кетчү саналуу адамды сактап калуу үчүн курулуп жатпайбы? Көчөт отургузуу башталган күндөн тартып шылдың мазак дагы көбөйдү. Ой, бул чындап айнып калганы го дешти. Ушул көчөттөрү менен кеме курат эмиш. Баса, кемесин кайсы сууга салат десең? Мындай кекер шылдың сөздөрдү пайгамбар кулак сыртына кетирди. Оба, ал эми аларга мурдагыдай күйүп ышпай калган. Эмне дешсе, ошо дешсин. Тиккен дарактар бойттирип жетилди. Нух эми аларды кыйып, кургатып, жийип иреттей баштады. Кемеге жетчүүдөй жыгач топтолгондон кийин кеме жасоого киришти. Иш күнү түнү уланды. Эки жыгачтын ашталышы менен башталган курулуш акырын менен түптөлүп келе жатты. Кеменин кандай болорун эч ким элестете албайт болчу. Анткени буга чейин эч ким андай үлкөн кемени көргөн эмес. Качан гана килейген, семичкен, кабыгы сыяктанып, арды кеңирээк, тумшугу ичке кеменин таманы жасалып бүткөндө анын эбегейсиз чоң болорун билишти. Бирок дагы эле кандай формада, кандай көлөмдө болорун элестете алышпады. Башта бул баш абышкандын колунан кеме жасоо келмек беле деп анча маани берген дин безерлер эмага кандай бир тоскоолдук кылбаса, ал чындап эле бул чоң кемени жасап бүтөөрүнө көзү жетти. Бирде алардын арасынан 1-2 бейбаш түн ката келип, кемени өрттөп жибермекчи болушту. Бирок алардын даярдап келген чакмагы жанбай, анысы жанса кеменин жыгачын от жармашпай түнү менен убара болуп кайра кетишти. Бир канча жолу аракет кылып, аракетине майнап чыкпагандан кийин али салынып бүтө элек кемени өрттөп эмне кылабыз? Толук жасап бүтсүн, анан көрөбүз деп өздөрүн сооротуп тим болушту. Убакты сааты келип кеме курулуп бүттү. Бир тамчы суусу жок какыраган чөлдө килейген кеменин туруусу чынында эле ары таң калыштуу, ары күлкүлүү эле. Дин безерлер кемени көргөн сайын Нухту жанага ишенген бир ууч диндарларды шылдыңдашат. Кемени го жасадың, эми сууну кайдан табабыз буга? Кокуй десе, каңкыган чөлдү суу каптайт деп таза айнып калган го бу? Алар эмне деп, эмне коюп жатканына Нух пайгамбар көңүл бурмады. Ичинен шашпагыла, издеген сууну бат эле табасыңар деп кайталап кеменин калган каткан майда чүйдөсүн бүтүрө берди. Бирде кемени өрттөгөнгө бел байлап, бирок анысынан майнап чыкпай калган 2-3 акылсыз кемени ичине кирип заңдап кетиптир. Нух пайгамбар аны да көрмөксөн болуп тим койду. Нухтун унчукпаганына кыжырданган тигилер эми дагы бир топ өзүнө окшогондорду ээрчитип келип, кеменин бир бурчун дааратканага айландырып алышты. Нух мында да унчукпады. Анткени Кудай Таала аларды жөн кой деп аян кылган эле. Арадан убакыт өтүп, дал ошол кемени дааратканага кылгандардын денесин котур жара басып кетти. Эч бир таап, эч бир дары пайдасын бербей, күн санап жара көбөйүп качышкандыктан өлө тургандай абалга келишти. Бир күнү алардын бири дагы daara тушатканы кемеге келип, кокустан андагы заңды бутуна жугузуп алат. Заң жугар замат бутундагы жаранын кычканы токтоп, катышып, анан акырында коңторулуп түшөт. Муну көрүп башка жерден заң алып сүртүп көрөт. Анысы эч пайда бербейт. Кайра кемеге барып, андагы заңдан сүртөт. Сүртөөр замат кычканы басылат. Алар да чуркап барып кемеден заң алып келишет. Ошентип жарадан айыгуу үчүн баары кемеден заңды ташый баштайт. Заң азайганда талаш күчөйт. Калбай калбасын деп биринен бири өтүп тазалайт. Акырында кеменин бурчун суу менен жууп, кырып тазалап кетишет. Бул мезгил кеме толугу менен сүзүүгө даяр болуп калган эле. 3 кабаттан турган, ар бир кабатынан өзүнчө эшиги бар. 3-чү кабатында да үстү жумуртка кыр болуп жабылып, кудум азыркы суу алдында сүзүүчү кемелерге окшоп кеткен чоң кеме сууга чыгууга даяр турду.
Баары даяр. Эми топон сууну гана күтүш керек. Бирок топон суудан кабар жок. Топон ары турсун, акыркы жылдары катуу кургакчылык болуп адамдар ичкенге суу таппай калган. Кургакчылыктан кудуктар какшып, мал жан кырылып, бак дарактар куурап, эл ичинде ачарчылык тооруду. Эл бир тамчы жамгырга зар болуп турду. Акыры күттүргөн убакыт да келди. Кудай Таала пайгамбарын жаныбарлардан жуп кылып, тагыраак айтканда бир эркек бир ургаачы кылып кемеге чыгарууга буйруду. Периштелердин жардамы менен жаныбарлар кемеге киргизиле баштады. Биринчи кабат жаныбарлар, үчүнчү кабатка канаттуулар киргизилди. Бул дагы кудуреттүү Кудай Тааланын аяны менен болду. Анткени жаныбарлар оор болгон үчүн кеменин биринчи кабатын ылдый басып, тең салмактыкты сактап, толкунда кемени оодарылып кетүүдөн сактайт эле. Ал эми канаттуулардын эң үстүнкү кабатында жайгашканы, алар жеңил, учур менен адамдар алардын үстүн ачып, жарыктыкты көрсөтүп турат. Анан да алар жердин караанын көрүп калса, адамдарга кабар берет эле. Ал эми эки кабаттын ортосун Нух пайгамбар адамдар үчүн даярдады. Анда алар астыңкы кабаттагы жаныбарларды да, үстүндөгү канаттууларды да башкарып турганга ыңгайлуу эле. Нух пайгамбар кемени айлана басып, дагы бир кеме барбы дегенсип кунт кое карап жүргөн. Күн нурунан жерден көтөрүлгөн закымдан асманды түнөрүп боз каптап, аба үп, асман ачыкпы же булут каптап турабы жерден караган кишиге эч нерсе билинбейт. Нух дагы ушуну билгиси келип, асманга үңгүлдү. Биринчи үйдө эмес, башында эми эңкейтерде бешенесине тып деп тамчы тийгенсиде чочуп кетти. Чымчык чычып жибердиби дегенсип колу менен сүртүп көрдү. Суу экен. Мына дагы бир тамчы. Эми бетине тийди. Тып жаңбыр ар кайсы жерге тып тамчылап, улам тездеп, анан кадимкидей нөшөрлөп төгө баштады. Элдин сүйүнүчүн айтпа. Каны катып сууга зар болгондун баары сыртта. Адам пенденин алсыздыгын жараткан жаңбыр жаадырбаса, абалы чатак, ичкенге да, жегенге да эч нерсе таба албай чыга калат. Мынтип жаңбыр жаадырса, кечегенин баарын унутуп, кубанып, куду өзү жаңбыр жаадырып алгансып, жаратканга рахмат айтканга жарабайт. Туура, бул жолку жаңбыр аларга кубанч эле эмес, кайгы, тагыраагы кыйроо, апаат алып келе жатты. Аны бул байкуштар кайдан билсин? Жыргап жатышты. Нөшөрлөгөн жаңбыр улам күчөп, асман түбү тешилгендей үстүнөн бирөө чакалап суу куйгандай күчөдү. Адатта какшыган чөлдө канча жаңбыр жааса да жер аны өзүнө сиңирип, сиңмегени коло тылдай, өзү нылдай дарыя болуп агып кетчү. Бул жолу жерге бир да тамчы суу сиңбей, өйдөдөн шарылдап дарыялап агып, түздүктө мелтирген көл пайда болду. Мунун себеби Кудай Таала сууну жердин түбүнөн да чыгарып жаткан. Кайсы бир заманда суу ийип, булак сызып чыккан жердин баарынан суу оргуштап чыгып жатты. Ал ары турсун, короодо катындар от жагып, нан бышырган жер тандырлардын ичинен фонтандай атырылып суу чыга баштады. Нух пайгамбар өзүнө ишенип, өзүнө ээрчиген 80 ашуун кишини ээрчитип кемеге кирди. Кирер алдында уулдардын ичинен терс аяк чыгып, атасына ыйман келтирбеген уулу ямга кайрылып, биз менен кемеге кир, мен сени азаптан сактап калайын деди. Теңирден тескери сүйлөгөн уулу бул жолда оң жооп бербеди. Өзүң чыга бер, мен тиги тоонун чокусуна чыгып, Нух пайгамбар башын чайкап, бул чечектин абалына ичи ачыша кемеге чыгып кетти. Асмандын да, жердин да суусу токтободу. Жанараак кубанып, кийимдерин чечип ыргытып бийлеп жаткан адамдар эми ар кайсы бакка, ор койгон аска таштарга жармашып, агып кетпөөнүн жанында алабасын кылып жатты. Жаңбыр дагы күчөдү. Эми асмандан жаңбыр эмес эле дарыя агып түшүп жаткансыды. Катуу толкун кемени ары бери калдаңдатып, анан тике өйдөй көтөрүп жөнөдү. Тоонун чокусуна чыгып алам деген баласы сууга чөмүлүп, эмне кылар айласын таппай чөгүп бара жатканын көргөн Нухтун аталык сезими чыдатпай, «О, жараткан, менин билөөмдү сактайм дебедиң беле, баламчы?» деп боздоп жиберди. Ал сенин билөөң эмес деп кыска баян болду. Кеменин жүрүүсү да, токтоосу да Кудайдын ысымы менен деп дуба кылды Нух. Кеме суу менен бирге көтөрүлүп, жанараак Нухтун баласы чокусуна чыгып алам деген тоонун чокусунан бийик көтөрүлгөндө Нух пайгамбар: «О, жараткан, мени береке пайыздуу жерге токтоткун. Сен эң жакшы жайгаштыруучусуң» деп дагы дуба кылды. Мына ушул эки дубанын Нухтун пайгамбар экенине ишенген мусулмандар баары кыяматка чейин айтып жүрүүсү сүннөт. Мелмилдеген учу кыйырсыз суу үстүндө тиги кургак жерде бегейсиз чоң көрүнгөн Нухтун кемеси деңизге сүзүп калган семичкенин чыкыбыгындай кибирейип, толкунга ары бери чайпалып сүзүп жүрдү.
Алгачкы жамгыр тамчысы тамган күндөн бери 150 күн өттү. Кудайдын буйругу менен асманда, жерде суусун токтотту. Акырындык менен суу тартыла баштады. Мелмилдеп, толкунсуз тынчып калган суу үстүндө кеменин жылган-жылбаганы билинбейт. Бир маалда кеменин түбү катуу нерсеге урунуп, ичиндегинин баары алдыга карай жүткүнүп, курс добуш чыгып, кыймылсыз катып калды. Нух пайгамбар кеменин токтоп калганын билди. Демек суу тартыла баштаптыр. Жакын арада кургак жер бар бекен деген таризде карганы чыгарып учуруп жиберди. Карга суу үстүндө каалгып жаткан тарпты таап алып ошол бойдон келбей койду. Анын артынан көк үчкөндү учурду. Бир канча убакыттан кийин көк үчкөн учуп келди. Зайтун дарагынын жалбырагын тиштеп келиптир. Тумшугу буттары ылай. Нух да анын жанындагылар да сүйүнүп кетишти. Дагы бир канча убакыт өткөндөн кийин суу кемени да таштап кетти. Кеме узундан созулган тоо кыркасында дал ортосунан орноп калган экен. Бул Жуди деп аталган тоо эле. Канаттууларды учуруп, жаныбарларды чыгарып, өздөрү да тоодон ылдый түшүп, ошол жерге жайгаша баштады. Адам тукумунун экинчи жолу уланышы ушинтип башталат. Айтымда кеме менен аял эркек болуп 80ден ашуун киши келет. Ушулар көбөйүп, уруу болуп жер бетине тарайт. Дагы бир айтымда жер бетиндеги эл Нух пайгамбардын Хам, Сам жана Яфас деген 3 уулунан тараган дешет. Эмнеси болсо да Нух пайгамбар Кудай Тааланын кудурети менен адам урпактарын адамгерчиликсизден тазалап, экинчи жолу кайра жаралуусуна себеп болду. Адамзаттын экинчи атасы деп аталып калды. 950 жыл тажабай даават кылды. Баштан даалайды өткөрдү. Аялы динге моюн сунбай өттү. Баласы көз алдында сууга чөктү. Албетте мунун баарага катуу тийди. Бирок пайгамбардык милдет озыйпа аткарылбай калган жок. Кудайдын буйругун толук аткарды. Кеме жасады. Ыймандуу адамдарды келечекте жер бетин толтурчу элдин уйткусун сактап калды. Аларга азык оокат болчу, кызмат кылчу жан-жаныбарларды, канаттууларды сактады. Ошентип топон суудан көп узабай өмүр суусу түгөнүп, Нух пайгамбар да дүйнө салды.